Так. Что-то не то. Так. 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 Назар. 3 кişi geldi. Бахтияр, салам алейкум, Бахтияр, как дела? Бахтияр, если есть желание войти в эфир, ты отправишь запрос, дорогой. Почему? Потому что у меня вопросы все равно по беспределу, творящимся в судах. Если у тебя есть какое-то замечание на именно по следствию, судебным органам, по следственным органам, то можешь тоже заслать этот. Ассаламатсыздарбы, мына 9 киши тигил аккаунтым кайтадан блокко түшүп калды. Терпилалар көп экен, потерпевшийлер жаман ит кылышты. Ошолор эле болбой эле жалобанын үстүнө жалоба жазып атып, тиги аккаунтумду дагы жаап салышты. Марат смотрит. Салам алейкум, Марат. Салам. Рами Алимбековна, саламатсызбы? Максат Жумабаев, саламатсызбы? Каныбек Талдиев, саламатсызбы? Айжамал Курбанов, Кутмандугеч Канатбеке дейт. Рахмат, өзүңөр рахмат. Эми эфир менен бөлүшүп койсоңуздар, бул эфир көптөн бери чыккан эмес. Бул аккаунт көптөн бери иштеген эмес. Ошон үчүн бул аккаунтта просмотр көбөйүш үчүн же кайра эле келтириш үчүн ушу силер ошону эмен жеп турсаңар жакшы болот эле. Бөлүшүп турсаңар эфир менен, ошондо көбүрөөк кирет эле деген оюм. Көбүрөөк кирет эле да. Замир Атаканов, саламатсызбы? Махаммад Кожокматов, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Эфир менен бөлүшүп койсоңуздар, лайктарды койсоңуздар, бөлүшүп койсоңуздар, ошондо көбүрөөк эфирде кишилер болот. Теманы баягы эле сот тергөө органдарында, анан кийин прокуратура тарабынан жана сот тарабынан, институт следственный судьи деген эле тема, баягы эле беспределдер. Азыр орто жолдон, азыр бияктан бизге дагы адвокаттар кошулат. Мен баягыда силерге барыңарга айткам, ушу ишти ушу эми бүгүнкү күнү бийлик люстрацияга бара албай атса, то бияктан люстрацияны тогда айла жок. Биз ушундай адвокаттар менен бири-бирибизди ушундай ар бир ишибизди ушундай көрсөтүп, ар бир ишибизди сүйлөп, ар бир ишибизди обсуждать этип, анан ошол жакта тергөөнүн минустарын, прокуратуранын минустарын айтып, соттордун кылган мамилесинин бардыгын көрсөтүп беребиз. Ошондуктан урматтуу достор, бөлүшүп койсоңуздар эфир менен, кичине эфирде көбүрөөк болсун. Султан, ассаламу алейкум. Азамат Жапарович, салам алейкум. Кандайсыңар, жакшыбы? Кышыкыңар эмне болуп атат? Марат Токтоматов, салам алейкум. Ден соолук чүгүр. Нарис Наке, кандайсың иним, жакшысыңбы? Мирлан Сатаров, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Нуржан Жапаров, саламатчылык. Канек Талдиев, ассаламу алейкум. Өзгөндөн салам. Өзгөндүк туугандарга чоң салам. Исламбек Белеков, ассаламу алейкум. Урматтуу достор, эфир менен бөлүшүп койсоңуздар, абдан рахмат, ыраазылык элем. Эфирибизди кичине көбүрөөк эл көрсүн. Анткени сот системасында болуп аткан көп ушундай эмелерге суроолорду, жоопторду айта турган маал бар. Ушу өзүбүз өткөзүшүбүз керек болуп атат. Ошо эмени өзүбүз өткөзбөсөк болбой калды. Люстрацияны деп бийликке сурайбыз, люстрацияны кылбайт, люстрацияны кылабыз деп коюп туруп, ротация кылып койду. Люстрациянын ордуна ротация кылып койду. Милиция да ротация кылып койду, прокуратура да ротация кылып койду, и соттор ротация. Ротация деген эмне? Бир сотту
Бишкекте ошо иштеген сотто Ошко коюп койду, Оштогу сотту келип туруп Бишкекке коюп койду. Жалал Абадтагы сотту Көлгө алып барып койду, Көлдөгү сотту Ошко алып барып койду деп эле ошондой эле ротация. Орустар айтканда от перестановки сумм слагаемых сумма не меняется, дейт. А если не меняется сумма, то смысл какой был от этой ротации деген сөз, да? Султан адвокат дьявола, это в позитивном смысле. Спасибо. Да, меня так и назвали адвокатом дьявола. Почему бы нет? Поэтому прокуратурада да ошондой болду. Бир прокурорду бөлөк районго коюп койду, бөлөк райондун прокурорун бөлөк районго коюп койду. Тергөөчүлөрдү, начальник ровдыларды бирин тияка койду, бирин бияка койду. Айырмасы люстрациянын ордуна биздики ротация болуп калды. Эми жөн жата бербестен жок дегенде ошону кылганына деле рахмат. Так, Бахтиярчон, как вы думаете про иск Икрамидина Айткулова в отношении ТЭЦ по загрязнению воздуха? Икрамидин Айткулов очень правильный сделал шаг. И я думаю, многие жители государства должны были этот шаг сделать, потому что дышать невозможно. У меня у самого от вот этого аллергия пошла, понимаете? Поэтому это обязательно нужно. Вот 32 человека, урматтуу достор, дагы бир. Кыргызча айтканда жана от перестановки мест слагаем, сумма не меняется. Кыргызчасы орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт дейт. Рахмат Берлан, туура айттың. Анара Атаканова, саламатсызбы? Марат Тартаматов, более 100 миллионов потрачено на судебную реформу, 100 миллионов долларов. Ну, я о 100 миллионах долларов не знаю, сколько было потрачено, но, по крайней мере, я знаю, что была сумма порядка 30 миллионов долларов. Поэтому, я думаю, эта сумма просто... Я не увидел ничего особенного, не видел ни одного там какого-то судебной реформы. Одним словом, аман-болла. Аида Гадана, саламатсызбы, кандайсыңар, балчылыктар, туугандар кандайсыңар? Урматик, как дела, Байматов? Жакшыбы? Махабат Кожокматов, врачтарды ротация кылса жакшы болмок. Абдан жакшы болмок, ушу врачтарды ротация кылса жакшы болмок. Бирок врачтар ротация кылаардын астында медакадемиянын билим берүүсүн биринчи оңдош керек. Ушу медакадемияда пара сара алгандар токтотсо ошол жакшы болот. Дамира Даировна, саламатсызбы? Барыңарга чоң салам. 40 киши бөлүшүп койсоңуздар, урматтуу достор, бөлүшүп койсоңуздар, абдан көп темаларды сүйлөшөт элек. Танарыган, салам алейкум, валейкум салам, урматик. Айнагүл Курманбекова, саламатсыздарбы? Замира Малян, Замира, привет, как дела, Замира? Как здоровечко, Замирчик? Все хорошо у тебя? Чё-то тебя на сцене не видим давно. Твои песни прекрасные не видим, Замирчик. Надеюсь, у тебя все хорошо. Ну, Бахтияр Чонозов, судебный департамент владеет миллиардами. В судах даже нет нормальных туалетов, цифровизация в судебной системе хромает. Давай, Бахтиярчик, не будем говорить о туалетах. Хватит о туалетах и туалетных бумагах. Говорят Джор Кенеши. Ну, как бы это основная тема, оказывается, для мышления. Это Джор Кенеши. Говорят о туалетах, туалетных бумагах. Давай не будем опускаться, именно опускаться до уровня Джор Кенеши. Говорить о туалетах. Насчет цифровизации ты очень прав. Цифровизация в судах это уже непонятно. Ну, у меня такое ощущение, что в судах и в судебном департаменте идет отмывка денег. Я больше другого не понимаю. Раньше, хоть когда молодой вот этот парень, Кожумбердиев, по-моему, он работал, хоть какая-то была польза. А сейчас черт его знает, что там творится. Да, достор ушу, вот 61, байке тема дейт, сейчас уже Джиргал Бабаев, урматтуу досум, урматтуу Джиргал. По Исаковой Аиде на процесс почему не приходишь? Из-за, досум, ну ты же адвокат, но все-таки, ну, ты там не как адвокат, ты как представитель. Куда урбаду? Келип бердиң да процесске, эмне эле мынчалык качып жүрөсүңөр процесс, досум айтчы.
Медер, кандайсың иним, жакшысыңбы? Медер, ушу сен ушуну карап атсаң абдан жакшы болот эле. Анткени сен Кабар маалыматтык агентствонун төрагасысың. Эми ошол сен биздин президентке жеткизсең, ушу жерде сөздөр сүйлөнүп аткан түз жеткизсең, если сен советниктер аркылуу же помощниктер аркылуу жеткизсең, мен прямой эфирим же мен айткандарым эч убакта жетпейт. Анткени мен айткан сөздөрүм Садыр Нуркожоевичке жеткизишпейт. Потому что Садыр Нуркожоевич бір күн болбосто бір күн алып келелечи канатты деп айтат. Потому что мурун кийин Садыр Нуркожоевич мен момундай сүйлөшүп жүргөн мамилем бар. А мен сүйлөшүп ошол Садыр Нуркожоевичке жетсем, ошол окружениясынын жанында жүргөн жан жөкөрлөрүн тим эле далайын өтө алынмакта. Мен булардын көп былыктарын көрсөтмөкмүн. Ошон үчүн ошондой болмок. Марат, по существу не подгоняй, если тебе это не интересно, можешь не слушать. Марат, не заставляй меня, как говорить. Поэтому просто я радуюсь тому, что сам представитель президента, вот директор информационного агентства Кабар Медер Шерматалиев сидит, и я думаю, что он все чаяния народа он поймет. Поэтому урматтуу достор, тура түшүнүңүздөр. Тайсалкын Заирова, саламатчылык, Кудай шүгүр. Давайте мына 69 киши эфирде, Кудайым буйрса, дагы бөлүшүп турсаңар, эфир менен бөлүшүп турсаңар, ошондой эфирге көбүрөөк адамдар кирет эле. Урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулары, бүгүнкү тема баягы эле сот системасы, баягы эле тергөө органдары, баягы эле прокуратура жагынан. Анан кийин ушу теманын аягында биз да Турцияда болгон туугандарыбызга баарына дуа кылып койсок, ушу ошол жакта канча мына уже 7000ден ашып кеттир дейт казалыкын, ошолордун баардыгына Аллахым жакшылыгын берсин, жанаттын жайын берсин дегендей сураналы. Кандай болбосо бул да Түркия эле биздин мындайча айтканда туугандар деле болот. Ошон үчүн аларга да ошол жөнүндө да теманы кайталып кетсек, анан ошол Турциянын алкагында бизден ошо бүгүн Марлен Маматалиев жакшы сөз сүйлөдү. Мен анткени эртең менен жакшы бир пост жазгам ошол боюнча. Анан ошону Марлен да көтөрүп чыкты жогорку кеңеш сессиясында. Эми ошону да кичине обсуждение кылсак, могу жерде вопросторду берсеңер болот. Запрос жиберсеңер, мен ошол запросторуңарга бияка түз эфирге кошулам десеңер, мен силерди кошом түз эфирге. Ошол жерде кошкондо дагы мен тиги эмелерди кошпойм, адвокаттарды кошом, кимди тааныйм, анткени ошолор менен сөз жүргүзсө. Эми урматтуу достор, мындайча айтканда, бүгүнкү күнү сот системасында баягы эле биринчи ишти баягы эле 26 политзаключенныйлер боюнча. Эмне үчүн политзаключенный? Потому что политзаключенный саясий куугунтуктагы заключенныйлер деген нерсени, муну деген кылмыш кодекси айткан жок. Муну эл айтып атат. Эл айтышты, что бул деген политический заключен куугунтукта, саясий куугунтук элдер деп. Эми саясий куугунтук эл дегенде, саясий куугунтук дегенде мен дагы бир жолу айтып берейин. Саясий куугунтук деген анткени булардын кылмыш ишинде кылмыш курамы жок. Ошол жерде митинг деп туруп айтылат. Тиги бирок митинг деген кайра эле баягы Конституцияга 30-берененин негизинде, 31-берене беле, 30-берененин негизинде митингдер бизде уруксат берилген. Анан кийин ошол митингтерден качуу үчүн мындай баягы эле 1-май район сотуна кайрылып эле, эми бизде бир киши бар эле, бир жакшы ошо постоянно 1-май район соту бул басманный суд Москвыдай болуп на заказ деп айтчу. Эми ошондуктан ошол жактан разрешенияларды бербей, ошон силер митинг өткөзбөйсүңөр. Бул деген Конституция карама каршы келген нерсе, Эми бул кылмыш ишинде кылмыш курамы жоктугунун себеби мындан болуп атат. Бүт жерде булар вооруженный переворот кылабыз деген да, вооруженный переворот. Şu 26 киши вооруженный переворот кылабыз. Бирок кылмыш ишинде мына бүгүнкү күнгө чейин бир да далил жок. Кылмышта ошо переворот деген лингвистикалык экспертизага берди. Булардын Касса Италияда сүйлөшкөн боюнча лингвистикага бериптир. Анан ошол лингвистикадан эчтеке жок да, мындайча айтканда. Лингвистика ответин кетти. Биз андай жок деп. Ошону чыккандан кийин бизге ошону ознакомление кылыптыр. Мен өзүм ознакомление кылган жокмун, бөлөк адвокаттар айтты. Анан ошондо деген төргөнүн башчысына бул
ошо тергөө группанын башчысына ошол жакпай калыптыр. Ошол жакпаганда повторный экспертиза лингвистический бере коюптур. Повторный экспертиза да есть деп коюптур. Экинчи политологический экспертиза өттүр. Ошол политический экспертизада жауха да бир кайда бир мурдагы милиса экен, ана мурда милиса ошол политологический заключение болуптур. Булардын ичинде призыв бар деп айтыптыр. Ошол кишини Гуглдан көбү караптыр. Гуглдан караса бывший сотрудник милиция экен. Бир политологический образованиясы барбы жокпу эч ким билбейт. Бири ошонун өзүндө. Мына, например, бизде көп политологдор бар. Мына Канат Азиз, бул доктор наук по политологии. Ошол айтса макул дейт элек да, политологияны айтса. Даже могу Марс Сариев, булар айтса дагы мен аларды айтпайт элем. Анткени алардын политологический образованиясы бар, бирок булар кандидатский, диссертационный эме жок. Анан тем более политология боюнча бул политологиянын өзүнүн негизги экспертизасы бул бир киши жасай албайт. Аякта мындай группа киши айтат, биякта барбы кылмыш курамы, призыв барбы же жокпу деп ошол айтат. А бирок бияктан айткан жок эч ким. Ошону айтпай туруп эч ким бир киши эле алып туруп бар деп койду да. Ошондуктан бул дагы ошону менен дальдеп чыгып атат, что бул экспертиза боюнча эч кандай бир дагы кылмыш призыв к свержению власти жок деген бул дагы такталып атат. Бүгүнкү күнү күчкө салдык менен тергөө өтүп атат, күчкө салдык менен кишилер олтурат, ушу 28 киши олтурат. Азыр эми ким Орозайым чыкты, анан дагы бирөө чыгыптыр. Ошолордон тышкары калгандары баары олтурат. Ошол жерде 71 жашта олтурган Асия Сасыкбаева олтурат. Ошол жерде олтурган Клара Соронкулова, ошол жерде олтурган Перизат Суранова, алда катуу ооруп атыптыр. Ошолордун баары олтурат. Аял кишилер, Гүлнара Журабаева 68деги, мен буларды деле коюп койсо болмок, бирок жок, ошону эле тырышып эле боюнча эле ошолор олтурушат. Эми бүгүнкү күнү кандай иштер жүргүзүп атканы бул вообще кызыктуу болуп атат. Кылмыш курамы жок болгондугу көрүндү. Экспертизалар, биринчи экспертиза, лингвистикалык экспертиза биякта призыв жок деп баарын айтты. Экинчи экспертиза бере коюптур, экинчи экспертиза бар деп айтыптыр. Политологический экспертиза заптыр бар деп айтыптыр. Эми бул ошонун негизинде бул деген мындайча айтканда эртеңки күнү биз экспертизаны обжаловать этебиз, биз экспертизаны жокко чыгарабыз, сот заседаниясында бул экспертиза жөнүндө кыйкырабыз дебей элге мынтип көрсөтпөйлү, бул экспертизаны көрсөтпөйлү деген үчүн, чтобы эртең биз элге, силерге астыңарга чыгарып бербеш үчүн булар деген алып туруп гриф секретности кылып салды. То есть гриф секретности деген эмне? Гриф секретности муну эми прокурор, анан кийин сот гана ошону мында окуп, деп туруп, бар экен кылмыш курамы деп туруп эле окутпайт. Бизге даже адвокаттарга көрсөтпөйт, тигилерге көрсөтпөйт. Ошон үчүн чечимдерди. Ошон үчүн буну гриф секретности кылып туруп, Омин ишти жапты. Урматтуу достор, дагы бир бөлүшүп койсоңуздар, аудиториябыз үчүн чоң рахмат, аудиторияны чоңойтуп алалы. Ошон үчүн урматтуу достор, ошону карап койгон. Рыспек Ергеш. Сегодня одна девушка рассказала ФБ, что вы будете членом совета подбора постоянно. Респект, но если ты в такие слова веришь, ты напиши мне в личку, я тебе отвечу. Просто дело в том, что это бывший адвокат, которая с 15 года она давным-давно живет уже в Америке. Как она уехала в Америку, сколько людей плакали после нее, и кто довел дело и возбудил в отношении этого человека дело, это был я. И потом за счет этого меня взяли и обвинили вот в этом. Это просто болтунья. Я эту адвокатшу в жизни не знал, я ее не видел. Я про нее узнал только тогда, когда я
начал вести против нее уголовное дело. А она в это время уже была в Америке. Я с Джилдызхан Жолдошевой тоже разговаривал. Джилдызхан Жолдошева говорит, да я в жизни такой не видел. Это просто она живет в Америке, и она получила вид на жительство, что она политически гонимая там, и им за это деньги платят. И она лишь бы говорить, она нам там хает, тут хает, она везде хает. Из-за этого этой картинки было это в 2016 году. Я тогда защищал интересы Эмрек Черкесовича. И тогда вот этот господин Абдиль Сигизбаев, он тогда использовал этот материал, и этот материал он вытащил. Он вытащил. Это дело 2016 года. Поэтому я на это не заморачиваюсь и на это даже не обращаю внимания. Так что, респект, в этой части много не метеор. В смысле, я не верю, эфир был. Я знаю, что эфир был. Ну, не веришь, это твои проблемы, Рыся. Твои проблемы. Эфир был, я знаю, я тебе рассказал, что там. Ладно, давай не об этом. Если у тебя такой интерес, ты прекрасно знаешь мой телефон, можешь позвонить и можешь все спросить. Вот, поэтому мына ошондой 26 саясий куугунтукта жүргөн биздин жарандарыбыз бүгүнкү күнү бир дагы кылмыш курамы жоктугу үчүн олтурат. Олтурганы эмнеге олтурат? Мына азыр могу жерден дагы бөлөк адвокаттар чыкмак, бирок тилекке каршы бир адвокатыбыз жете албаптыр. Замир Жошев азыр ыраак жерде жашайт, ошол үйүнө бараттыр, үлгүрбөй калам дейт. Тимур деген да адвокат, ал дагы ошон үчүн ошондой эмелер бар, ошондой нерселер бар, жете албай калды. Ошон үчүн эфирди ушуну менен 26 киши боюнча, заключенныйлар боюнча ошол жерде лингвистикалык экспертизада, ошол лингвистикалык экспертизада бир эле жеринде, эч жеринде мындайча айтканда түшүнүксүз нерселер болуп атат. Эми бул Касса Италия боюнча. Эми суроо болот төргөчүлөргө. Төргөчүлөр Атайга алып келип атат. Экспертиза. А биз суроо берип атабыз. Атай ошол күнү болду эле Касса Италия десе, жок болгон эмес. А эмне үчүн силер экспертиза Касса Италия боюнча Атайга алып баратасыңар десе, унчукпайт. Ошон үчүн биякта Атай боюнча бул вот именно Атай больше всех, Атай менен Эрлан основной, анан булар вообще эле ни за что эле олтурат да, вот ни за что эле да. Жөн эле из-за того, что бирөө желаниясы болду, ошону каматып салышты. Мейли ошондой деле болсун, аны деле көрө жатарбыз, аны деле тарых чече турган нерсе. Тарыхтан эч кимибиз качып кутула албайбыз. Бирөөнү каматат, экинчисин каматат, үчүнчүсүн каматат, тарых муну унутпайт. Тарыхта бул чоң тамга менен жазылат да. Ошон үчүн бул жактан мына медер карап атасың, ушу медер жакшы бир түшүндүрсөң болмок. Биякта просто президентке туура маалыматты мындай стукачтар же могу эмелер келип президентке, ой, бул момдай, бул акмак деп туруп ушинтип алып келип берет президентке. Анан президент эми ишенет да жанындагы кишилерге. Анан ошону чын эле экен деп туруп алып туруп приказ берип салдыбы, берип салган жок билбейм. Бирок мен башынан эле какшанып эле келатам. Жанындагы чөйрөсүнөн кутулбаса президент анга түшөт. Анга түшпөйт. Бул мындай кетет да. Ошон үчүн бул мындай кичине ойлонуш керек да. Мындай бул мындай жөн эле мындай примитивно мен биякта законмун деген кишилерди көргөнбүз. Алардын аягы жүрүп эмне болгонун биз да көрөбүз, билебиз. Вот, правильно, Бахтияр Атай, свободу должен обеспечить суд. Но вопрос, ты же прекрасно знаешь, что в судах творится. Ты же прекрасно видишь, что суды уже сегодня не суды. Это не ветвь власти. У нас нету такого понятия, как суд ветвь власти. Ты же прекрасно знаешь. Или ты сомневаешься в этом? Ты же прекрасно знаешь, что судьи сейчас смотрят, что скажет Белый дом. Вау, какую команду даст. Что скажет ГКМБ,
сюда посмотрим, сколько скажет МВД. И вот так вот. И то, что они говорят, они просто подгоняют под этот, и все. Вот так вот подгоняет, и все. Под закон подгоняют. И это называется нотариус. Поэтому я здесь даже комментировать не хочу, понимаешь? Я даже комментировать в этой части не хочу абсолютно. Почему? Потому что уже жестко вот это пошло. Поэтому здесь я даже смысла нету, я не вижу. Вот. По Атаю теперь вот непонятно. По Атаю непонятно, по Бекчурою непонятно, по Марату непонятно, непонятно по Кларе. Их не было в тот день. Почему их туда засунули, непонятно. Экспертизу в отношении них проводят, что они в кассе Италии были. Смешно. Ну, это вопросы потом. Поэтому я считаю, на сегодняшний день из-за того, что за неимением того, что каких-либо доказательств, они засекретили дело, чтобы тупо просто прокатить это дело. Адлет, возможно, мен аны өзү баш болуп, дос төш болуп, возможно, никто не знает. Бирок бүгүнкү күнү кандай болбосо дагы, балкимдир деп туруп, ошондой бир допускать эткен мысль болот. Ошон үчүн аны айтыш болбойт. Мына бөлөк иш, мына соттордун кайра. Баягы эле кайра Свердлов райондук тергөө. Бир орус бала бирөөнүн майын сатат. Жолго туруп алып туруп, майын разлив кылып, тигиндей мындай ошолордун баарын жасап сатат. Акчасын берет, алат, ошентип туруп. Анан аяк жүрүп туруп тиги хозяиндар күйүп кетет, күйүп кеткенде заявление жазат, бул бизге урдап кетти бизден. Кантип урдап кетти? Мына складта жатат десе, жок урдап кетти десе, бул деген ошол жерде договору бар, ошону менен сүйлөшкөн эме. Ошону деген алып туруп Свердлов район соту төргөсү иш козгойт, граждандык ишти иш козгойт. Иш козгондон кийин Свердлов райондук прокуратурасы аны узаконивать этип берет. Свердлов район соту Алмабекова ал деген срок берип туруп камайт. Бишкек шаардык сотунда эптеп атып биз методдук элек, ошондо эптеп атып ошол жактан анан эметип ушундай бир азапка чейип бүгүнкү күнү жогорку соттобуз. Эми жогорку сотко баралык десек, жогорку сотто эми тиякта даже начислениялар турат. Граждандык иш, эми кайра эле тээп туруп бул граждандык иш деп айткандын ордуна соттор жогорку соттун ой бул деген төргөгөн милициялар ой деп мынтип калыптыр. Ошон үчүн ушундай иш. Исакова Аида боюнча ана канчасын айтып бердим. Урматтуу достор, дагы бөлүшүп койсоңуздар, кайра азайып атабыз. Анан кийин бул двойной стандарт деп коет да. Анан кийин кайра эле дагы могу Исакова Аиданыкы боюнча азыр Исакова Аиданын баян процесси болбой калды. Эмне себептен дегенде ошо могу жерде менин коллегам жана обращение кылып кеттим. Ошол коллегам келбей койду процесске, принципиально келбейт. Тигилер кайра эле келбей атат. 8 айлык курсагында барып дагы келин уже бүгүн эртең төрөйүн деп калды. Ошон үчүн мындай төрөйүн деп калган нерсени ушуну бир ызы чуу менен ошол жактан эле төрөткүсү келет окшойт бул процентке берген расставщиктер. Мейли, аны да көрө жатарбыз. Мына азыр могу жерден запрос келип атыптыр. Ошол запросту көрөлү. Так, суранып атыптыр. Так. Чё-то могу жерден. Ладно, ошону мен эметип туралы. Что-то болбой атат, кайра суранышат. Урматтуу достор, дагы бир жолу
бөлүшүп койсоңуздар, басып койсоңуздар, ошону жакшы болот эле. Мына ошондой жалгыз гана Свердлов райондук сотто эмес, жалгыз эле Свердлов райондук прокуратурасында эмес, жалгыз эле Свердлов райондук ички иштерде бөлүмүндө эмес, бул деген шаардын ар бир районунда ГКМБга мына кече дагы бир городское управление ГКМБ келди, процентке берген шылуун ушундай бир прокуратурада начальник управления келиндин подружкасы ошону колдонуп туруп проценттин үстүнө процент берип атып, Жафарова деген аял, ошол азыр ызы-чуу салып берген $450,000 $3 жылдан бери бирин берет. Зато уже $2 миллион деп алып туруп, азыр ызы-чуунун баарын чыгарып, азыр кайра ГКМБде городское управление карап атат. ГКМБныкы. Городское управление ГКМБ кайрылат эле. Кайрылып кетет эле. Салмоор иним, ошону жаш карап кой. Аякта договор займа бар. Аякта договорный бири-бири менен акча беришкендер бар. Ал мошенничествого жатпайт. Ал деген гражданско правовой иш. Ошондой гражданско правовой иштер жалгыз гана шаар боюнча, Кыргызстан боюнча өтө көп болуп кетти. Граждандык иштерди мошенничество деп туруп эле, граждандык сот карай турган ишти мошенничество деп туруп эле, алып туруп эле бүт камап атасыңар. Бул туура эмес. Бул бүгүн айткан, если силер ошондой ишти кылып атсаңар, тогда судебный практиканы силер ошонго алып барып атасыңар. Судебный практика айтат, тогда гражданский право керек жок. Тогда только уголовный право менен жашаш керек. Уголовный право менен жашасак, антсе бизден светский государство эмеспиз. Мына Алия да карап атат, Медер да карап атат. Медер айтып кой, Садыр Нуркожоевичке беспредел болуп атат. Милиция да, тергөө органдарында, прокуратурада, соттордо полный беспредел. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевичтин айткан сөздөрү, Совет судьиде айткан сөздөрү, адвокатуранын съездинде айткандары, День прокуратурада айткан сөздөр, булар полностью мына жокко чыгарып атат. Мына полностью жок. Бөлүшүп койсоңуздар, достор, кичине азайып калыптыр. Бөлүшүп койсоңуздар, плюстардан коюп же лайктардан коюп турсаңар, ошондо Кудайым берсе бөлүшүп койсоңуздар, урматтуу достор. Эми ошон үчүн ушундай бир граждандык иштерди алып туруп эле, уголовный эметип туруп эле, эптеп эле акчаны бербей койсо эле камап, СИЗОго эле камаган эмне эле мынчалык эме көрүп алдыңар силер? СИЗО камасак эле акча берет деп. Акчасы жок болсо бербейт. Акчасы бар болсо берем деп кутулат. А ошол силер айтып аткан акчасы жок алар. Ошон үчүн бере албай калды. Эмне эле мынчалык жанталашасыңар? Эптеп эле СИЗОго тыга бересиңер. СИЗОдо эл батпай калды. СИЗОдогу элди багыш керек. Баягы эле силердин зарплата, пенсия, биз налогоплательщикпиз. Алардын содержание, ар бир арестант содержаниясында күнүгө 260 сомдон каралган. 260 сомду 3000 киши СИЗОдо олтурат. Ошон көбөйтпөйсүңөр, күнүгө эмне деген акча кетип атат. Эмне эле мынчалык милициялар, эмне эле мынчалык жанталашасыңар камап эле. Граждандык иштерди алып туруп эле, уголовный кылып туруп эле, уруп атасыңар. Деги тоесуңарбы деги? Же эмне ошол мошенничество менен эметип акчамды эптеп чыгарып бер, мен сага мынча берем деп ошентип айтабы? Кызык эле адамдарсыңар да силер да. Ушу структуралардын чоңдору, Кудайдан корксоңор болой. Өзүңөрдүн структурный подразделениеңер текшерип көрүлөчү. Бул ошол жерде мен тууганым болот эле деп бир какой-то бир опер келсе, все, төргөчөр камайт. Эмне эле мынчалык заказдар? Мыйзамды карагыла да, мыйзамда бар болсо камагыла, мыйзамда жок болсо камагыла. Азыр СИЗОнун 50% мошенничество менен алып турат. Ошол 50 мошенничествонун 50%, дагы 50% бул жөн эле граждандык иштерди жөн эле эме кылып салгансыңар да. Эми Кудайдан корксоңор боло, Кудай урбадыбай. Политическилерді, мына кылмыш курамы жок нерсени политически баякты камап атасыңар. Мошенничество эмес, гражданский правовой отношениясы, аны камап атасыңар.
Бияқта разрешить зрителям отправлять запросы. Эрик Усиналиев дейт. Ну, давайте одобрить етейін ғана, отправить приглашение. Ким екен бұл Эрик Усиналиев? Бүйтпан эле камап атасыңар эле, камап атасыңар. Ушу камагандан бир толук чыгабы, натыйжа чыгабы, ошону айткылачы дейм. Силер ушунда мына бүт кайсы бир төңкөрүш болбосун, кайсы эме, эл тажаганынан ошону жасайт да, тажаганынан. Эми элдин баарын эле камай берсеңер эле эл деле тажайт дейм, Кудай урбаду, токтотуп кылачы. Эми бизде мындай, биз момундай митинг, ситинг, переворот, шереворот дебей эле мындай, переворот, шереворот дебей эле мындай конституциялык нормалар бар, выборы деген бар. Выборы в жогорку кеңеш, выборы президенти деген бар. Эми ошол жерден выборго катышып, анан мөөнөтү бүткөнчө күтүп, анан мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра ушундайга өтүш керек да, светский образга, жизньге өтүш керек да. Эми ушу милициялар, соттор ушинтип эле кысып атып эле элди мынтип атып эле тажатып туруп, анан ушундайга алып барып атат да. Ошондойго алып барып атасыңар да. Элди өзүңөр ошонго мажбур кылып атасың. А эмне кыласыңар? Силер ошону менен мына милициянын төргөчүлөрү, прокуратура, соттор, силер деген просто бийликке өзүңөр, именно силер, мына прокуратура, МВД, ГКМБ, эмелер төргөчүлөрү, төргөө менен эле прокуратуранын надзор кылып, анан соттордун азабынан эле ушу силер деген ушу бийликтегилерге подножки ясаңыз, силерден мындай айтса, орыстарда айтса, медвежья шкура кылып берип атасыңар да. Просто медвежья шкура кылып берип атасыңар. Услуга кылып атасыңар да мегиле деп. Силер ошону түшүнбөй атасыңар. Силер что? Силер наоборот бийликке саботаж кылып атасыңар. Саботаж, ладно, эми сот системасы, тияк бияктар саботаж кылып атат. Дагы бир саботажник бар. Ёлки-палки. Ал саботаж жөнүндө айткың да келбейт да. Ал биздин Наполеонубуз. Амбициялар Наполеоновский, тетчерде мыйтыйып алып туруп, ачкисин кийип, не деп сүйлөгөн бир Наполеонубуз бар. Суббота күнү шаарга машина кирбеш керек деп. Мындай бияк бар, шаарга кирбеш керек. Кантип киргизе албайсың ошо чет өлкөдө. Эртең күнү өзүңөрдү киргизбей калып жүрбөсүң. Бөлөк айылдагылар кирбесин деп туруп айтасыңар. Бөлөк региондор кирбесиңер. Өзүңөрдү эмне Кудай сезип калдыңарбы, жолдош Наполеон? Интересно вообще. Бир мындай фантазер да бул Наполеонубуз да бир фантазер. Бирок фантазиялары жакшы. 20-30 жылдан кийин. Бул деген 20-30 жыл кийин мурунураак төрөлсө болмок экен. Мыңкылдап, өзү акырын тияка туруп алып туруп эмне кылып атканын эч ким билбейт. Аны да туруп алып туруп, анан элдин баары тим эле коргойт. Ой, ал деген кыйын, ал мындай, ал экономист, ал экономический наук, тигиндей мындай деп. Эми эле укмуш тим эле. Кудай кылып салышат. Кээ блогерлерге таң калам, тим эле кичине тыйын берип койсо эле, ой, тыйын берип койсо керек, же бийликте туруп, ай, бул ушундай кыйын экен деп. Эртең күнү жумуштан түшүп калса, ошол эле блогерлер эң биринчи ой сволочь акмак болчу деп. Аңга еще теңгиз, ошонго, ошол Акылбек Жапаровго теңгиз еще мен билем, показания берген. Шашпасын, алда күн келет. Ошо мыйтыйып аткан очкисин өзү мынтип көтөрүш керек да, кийинчерекчи. Акчага, байлыкка чиренип, анан кийин мен Кыргызстанды каалаганымдай бийлейм деген ошибка. Чоң ошибка. Өтө чоң ошибка. Силер эч качан Кыргызстанды, кыргыздарды акчаңарга таянып алып бийлей албайсыңар. Бийлей албайсыңар. Өңгөчөсү урматтуу Наполеон. Силер Наполеон болбой эле французский писатель болдуңар. Ив Сен. Ала айтпай эле коеюнчу. Ошонун баарын деген мына ушундай акмактар акылманбыз, акылдуубуз, кыйынбыз деп туруп атып, бийликти мактап атып, пактакорлор бийликти мактап атып, момундай
жанында жүрген шакалдар могу жерде акыл сынып мен акылдуумун деп монтип мен экономист знаменитый деген нерселерди ошондойлор именно биздин президентибизди биздин бийликти именно анга түртүп бартат. Именно анга түртүп бартат. Этот Наполеон интриган. Ой, этот интриган еще тот. Бабник и интриган еще тот. Конченый. С ним тоже будет время разобраться. Придет время. Ошон үчүн ошондой мына ушундай көп нерселер болот. Эми бүгүнкү күнү Турциянын эметели биздин түрк туугандарыбыз ошол жерде кайтыш болгон 7.000ден ашып калган түрк туугандарыбызга баарына дуа кылып туралы. Дуа кылып туралы бул кырсык чоң мындайча айтканда табигый кырсык болуп атат. Ошол кырсыкта кайтыш болгондордун маркумдардын баарына дуа кылып тургула. Бул биздин башыбызга түшпөсүн. Бирок биздин башыбызга түшпөсүн деп ошол жерде түрк туугандарга баардыгына түрк туугандардын баардыгына дуа кылып кайгыбыз менен бөлүшүп аткансак, анан өзү ошонун негизинде ошо курап аткан куруу мындай түшүп аткан үйлөрдү көрүп атып жаның жейт. Эмнеге? Анткени мына урматтуу достор, дагы бөлүшүп койсоңуздар азайып бартат. Жаның кашаят, жаның жейт. Эмнеге дегенде, мына 30 жылдан бери көңгөчөсү акыркы 20 жылдан бери бизде Кыргызстанда эмне деген строй компаниялар пайда болду. Атам заманда таанылган строительдер пайда болду. Атам заманда таанылган течеде эксперттер пайда болду. Бүгүн бир экспертти ТикТоктон көрүп атам. Ой, биякта деген ылдый жакка салбаш керек. Аякта суу, грунт, тигине мындай, өдөө жакка салыш керек дейт. Ошол кайсы акылман айтып атат ошону. Мен атам строитель болгон илгериден. Ошондо биз Ян Фишерди, Ян Ефимович, азыр эстеп атам, Ян Ефимович деген Фишер деген ошондо Госстройдун председатели болуш керек эле. Папаша ошондо ПМКнын начальниги, Ананский ПМКнын начальниги. Ошондо жайындасы коноктоп аткан, ошо коноктоп киши тосуп аткан, ошондо Ян Фишер келген, и, по-моему, ошо Султан Ибраимов дагы бир строитель. Анан ошондо мен ошол сөзүмдү, ошону кичинекей бала болсом да эсимде. Ошондо сөз болуп аткан. Аэропорт города надо перенести вниз. Почему? Потому что город должен расти вниз, а не вверх. Потому что вверху существует разлом деп Ян Ефимович ошондо Султан Ибраимовго ушундай бир абдан доказывать этип аткан. Мен ошол эсимде калыптыр да могу жерде. Абдан калыптыр да. Ошондо Ян Ефимович деп, вы почему считаете, что вверх нельзя деп туруп, ошо Султан Ибраимов болуш керек эле. Ошол суроо бергенде, дело в том, что там существует Искатинский разлом деп айтканда, мен ошол эсимде калыптыр. На этом разломе ни в коем случае нельзя строить деп айткан. Анан дагы бир айтканда ошентип айткан. У нас Кыргызстан сейсмичная зона, и вообще землетрясения проходят именно у горных районов, ближе, потому что тектонические бирдемелер вместе турат, возле гор деген да. Анан кийин ошон үчүн надо перенести, надо выйти с предложением перевести аэропорт вниз, и пускай город растет вниз, потому что вода, она колебания все равно убирает деп турат. А бүгүн бир алышка эле какой-то бир туруп алып туруп, жок, суунун астында болбош керек деп айтат. Эми Кудай урбаду, тет жерде Ян Ефимович, мен эстесем, мындай бул заслуженный строитель болгон да, заслуженный строитель. Султан Ибраимов ошондо билбейм, ошонго тим эле доказывать этип аткан. Эми бүгүнкү күнү ошондо деген килейген научно исследовательский институттар болчу. Проект бирдеме, гидровод хозпроект, колхоз строй проект,
Жилдом проект дегендер бар болчу. Килеген научно исследовательский институттар бар болчу. Ошол научно исследовательский институттар ошондо булар деген момдайынан жазып чыккан, что үйлөрдү, эмелерди разломдун үстүнө курганы болбойт деп. Ошондо нормы СНИП деп коет. СНИП деген бир нормалар чыгарган. Ошол СНИП деген нормалар 20 жыл мурун эмнегедир ушунда алмашып баштады. Алмашып баштады да момдай. Алмашып баштады да момдай эмелер алмашып баштады. Анан кийин эле 20 жылдан кийин эле бул баягы научно-исследовательский институттар чыгарган нормалардын баары алмашып, оказывается, мына канча бир 6-7 жыл мурун, оказывается, разломдун үстүнө урушат экен да. Кубанка бул эшик качан сейсмолог болуп кеткен? Ой, чмо десе, сен так эшексиң. Реальностьти карабайсың, тупой десе. Анан ошонун негизинде ушундай эмелер болуп кеткен да. Ушундай ошол жерде эмне себептен ошол микрорайондорго болгон. Эми Кудайым сактасын, Аллахым Кыргызстаным сактасын. Бизде ушундай болбой эле койсун. Мындайдан нарыраак бололу. Аллахым ушу бизге жамандык бере көрбөсүн. Бирок жамандык берип калса, эртеңки күнү бир абдан уважаемый киши айтты, если будет землетрясение в Кыргызстане, то если будет землетрясение в Бишкеке, то это превратится во Фрунзе. Потому что действительно бүгүнкү күнү ошол строительдер, ошол архитектурада, мына, например, Госстройдо, илгери менин эсимде, Госстройдо, папаша менен көп жүрдүм да Госстройго. Ошол Госстройдо, Кубан Кабылбеков, чмоосуң сендей. Вот ошол жерлерде, например, билими бар, строительство билими бар, ушундай эмелер бар болчу да, ушундай элдер бар болчу. Атайын ушунча тажрыйбасы эмне дегендерди строить эткен. Анан эле мен, например, билишим боюнча акыркы 10 жылдан бери ортосунда бир эле архитектор болгон, Нарбаев, анан Нарбаевден кийин дагы, по-моему, бирөө болгон, Абдиев болгон. Калгандары эле же юрист, же эмелер. Эми мындайча айтканда кыргыздын макалы бар эмес беле? Бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун дегендей эле. Ошондойлор башкарыш керек да, Кыргыз Госстройду, тияк бияктарды. Ошо Кыргыз Госстройдо специалисттер калды беле, замдар кандай, ошол жерде техинспекция деген